Саламатсыздарбы? Темиров Лайф Клуб менен биргеликте бийликтин калптарын жана алардын көмүскө схемаларын ачыкка чыгарууну улантуудабыз. Мурунку чыгарылышта биз Мадина базарынын айланасындагы жерлер Садыр Жапаровдун жакындарына катталганы боюнча айтып бергенбиз. Мадина базары болсо арзан баада рассрочкага уйгур тектүү кытайлык контрабандистке сатылганын көрсөткөнбүз. Жакында болсо бийлик Кыргызстандын жерлерин сатканга жаңы кардар табышты. Бирок ошол эле көмүскө схемаларды колдонуп жатышат. Анда кеттик. Бишкектин ипподрому көкбөрү үчүн ыйык жер. Бул жерде канча тарыхый оюндар өткөн. Норус майрамдарында, оюндун финалдарында бир дагы бош орун калбайт эле. Бирок бул күндөр мындан ары эсибизде гана калат. Жакында ипподромду талкалашты. Бул жерди бийлик бирөөнүн бизнес кызыкчылыгы үчүн берип салды. Үч жыл мурун БСК Capital Group курулуш компаниясы бул жаш баланы эң жаш жана эң амбициялуу деп таныштырат. 3 жыл өткөндөн кийин бул бала илтейген 54 гектарлык жердин ээлеринин бири болуп катталат. Да, это родители, безусловно, воспитание, которое дают с самого детства. Ата-энесинин салымы чоң, бирок жаш баланы курулуш компаниядагы ийгиликтерине алыскы тууганы себепчи деп айтсак болот. Ал БСК Capital Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Шабазов Бахридин. Ишеним деген президентке тиешелүү партиядан келген жогорку кеңештин депутаты. Мурда Матраимовдун Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер болгон. Шабазов Бахридин Валиевич жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып. БСК Capital Group Разаков 2 дарегиндеги 3-чү офисте катталган. РСА Ливингтин юр адреси деле так ошол. Так ушул компанияга ипподромду берип салышты. Ал эми фирманын ээлеринин бири жогоруда биз атап өткөн Шабазов Бахридин аттуу депутаттын тууганы 23 жаштагы Шабазов Салим. Нахожу ли я себя интересным мужчиной? Да. Папа и мой папа, они двоюродные братья. Бирок азыр ошо Тиешеси жок, отношений жок, он сам своими делами занимается, мен билбейм. БСК Capital Group'та иштейт турбайбы? Сиз негиздеген компанияда? Ну, раньше я там работал, он сейчас там работает. Я же не работаю там. Я все продал. Экинчи негиздөөчү Silverdale деген компания. Ал жөнүндө болсо алдыдагы кайрылуудан кийин айтып берем. Кызыктын баары алдыда. Бизден алыстабаңыздар. Мен сиздерден Темиров Life KG, Темиров Life жана Айтайт десе YouTube каналдарыбызга катталууңуздарды өтүнөм. Бул жөн эле сөз эмес. Катталып сиздер дайыма биздин жаңы иликтөөлөр боюнча билип турасыздар. Андан сырткары лайк басып, комментарий калтырсаңыздар, чындыкты мындан дагы көп адамдарга таркатканга жардам бересиздер. Видеолорубузду ректорге чыгарууга сиздерден ушундайча жардам сурайбыз. Кийинки сураныч бул patreon.com сайтына кирип, Темиров Life баракчасын таап, мүмкүнчүлүгүңөргө жараша колдоо көрсөтүүңүздөрдү суранамын. Бул каражаттар бизге кыйын учурларда аябай жардам берди. Бийликтен жана саясатчылардан көз карандысыз болуш үчүн Patreon сайты биз үчүн абдан маанилүү каржы булагы. Бардык төлөмдөр анонимдүү түрдө. Сизден бизге каражат которгонуңуз купуя болуп, ГКМБ же милиция эч биле албайт. Чындыкты ачыкка чыгарып, коррупцияга бөгөт коюу аркылуу гана бийликтин өз билемдигине чек кое алабыз. Эми чет өлкөдөн кандай дагы бир сатып алуучу келе калды экен деп текшерип көрөлү.
Июльда мэрия ипподромдун жерин сатып алууга кызыктар деп эки фирманын атын атаган. Булар TNG Global Foundation жана Rox Group экени айтылган. 23 октябрда болсо ипподромду талкалай башташат. Yok abi bunu aparatlar kança akçan var kança nemetin var öyle onda bizde bergen yoklar da ruhsat bergen yoklar koçkulöde etkin aytkan yoklar yoksa akçan var gönlüne kalağa Жыйырма 7 ноябрда гана 49 жылдык ижарага келишим түзүлөт. Мэриянын сайтында 24 жылдын 8 июлунда Бишкек шаарынын мэриясына Rox Group жана TNG Global Foundation компанияларынан Ак Кула ипподромунун мүлк комплексин сатып алуу сунушу келип түшкөн. Rox Group жана TNG Global Foundation компаниялары RCA Living ЖЧКсы туунду компаниясы түзүлдү. Эл болсо эмнени түшүндү? Эки кооз аталыштагы чет элдик компания Бишкектеги жерге имараттарды курат деп түшүндү. Анда мен силерге жаңы маалымат берейин. Эки компания тең бир эле кишилердин ээлигинде. Булар вьетнамдык жубайлар Nguyen Thi Nguyen Huong жана Chan Anh Tuan. Холдингдин негиздөөчү Nguyen Thi Nguyen Huong Москвада окууну бүтүп 4 жыл Россияда иштеген. Вьетнамда болсо депутат дагы болгон, бирок кош жарандыгы бар болгону үчүн мандатынан ажыраган. Rox Group болсо ушул жылдын башында эле экинчи компанияга окшош TNG Holding Vietnam деп аталуучу. Бирок ипподромдун жаңы ээсинин RCA Living'дин чыныгы негиздөөчүлөрү бул эки компания эмес. Бул 23 жаштагы депутаттын тууганы жана Silverdale деген фирма. Silverdale Гибралтардагы офшордо катталган. Вьетнамдыктарга тиешелүү, себеби TNG Global'дын сайтына белгиленген жетекчилери Гибралтардык офшордук компанияны деле жетектейт. Бирок вьетнамдыктардан сырткары ээлердин арасында дагы ким бар экени белгисиз. Дал ушундай эле схеманы биз Тулпар картанын ээлерин иликтегенде дагы көргөнбүз. Баштап Бишкекте коомдук транспортто жол киренин жаңы тарифи күчүнө кирет. Эгер шаар тургуну коомдук транспортто жол кирени накталай берсе 20 сом, накталай эмес Тулпар картасы менен 17 сом. 24 жылдын 31 январында жол кире акысы 11 сомдон 17 сомго көтөрүлдү. Андан 2 ай мурун 23 жылдын 9 ноябрда Кипрдик офшордук компанияда дагы өзгөрүүлөр болду. Дагы ээлердин долясы өзгөрдү. Эл үчүн болсо мэрия мамлекеттин долясы көбөйдү деп чыгышты. Rox Group көбүнчө Вьетнамдын ичинде иштесе, TNG Global болсо Лондондо жана Парижде кичине мейманканасы бар. Жакында эле чоң долбоор утуп алышты. Гибралтардын ичинде 21 миллион фунт стерлингге эки мектептин жерин алып, курулуш баштаган. Бирок тендерсиз өттү деп оппозиция каршы чыккан. Мындан сырткары, ошол эле мектептерди 29 миллион фунтка башка жерге курууга дагы келишим түзүштү. Ошентип, Гибралтардык өкмөт буларга карыз дагы болуп калды. That the schools, those two schools would cost just over 20 million. Негизи мектептин курулушунун баасы ашып кетсе 20 миллион турат. Бирок алар 29 миллион фунт чыкты деп жатышат. Ушул жерден кантип эле алардыкы 29 миллион чыгып жатат деген суроо туулат. Биз компания мектептердин ордуна ишке ашырылып жаткан долбоорлордон канча киреше табаары эсептелгенби деп кызыгып көрдүк. Өкмөт жок деп жооп берди. Эгер алар таза кирешени эсептебесе, анда жердин баасы ыңгайлуу же ыңгайсыз экендигин кантип аныкташты? What emerges is a much more profitable sale of land. Вьетнамдын басма сөзү эмне деп жазып жатат? Ал жакта Rox Group'тун кыйын күндөргө туш келгени жазылууда. Туй Тре гезити Rox Group'тун TNR Holding аталган негизги компаниясында киреше кескин азайганын билдирди. Ал эми карыздары капиталга караганда алда канча көп.
Ноябрда компания облигацияларын сатып алуу мөөнөтүн 26 жылга жылдырууга аргасыз болгон. 24 жылдын июнь айынын акырына карата ТНР Холдинг Вьетнамдын капиталы 2,5 триллион донгту же $90 миллион түзгөн. Ал эми төлөнүшү керек болгон карызы 28 триллион донгтон $1 миллиард ашат, же башкача айтканда карызы өздүк капиталынан 11 эсе көп. Бишкекте болсо вьетнамдыктар 54 гектар жерди $60 миллион 49 жылга ижарага алып жатышат. Болгондо дагы 60 миллионду 49 жылга бөлүп төлөшөт. Ошол эле майда бул жерди $97 миллион адистер баалаган. Базардын баасы болсо $160 миллион башталат. Ошондо базардын баасына караганда ипподромдун жерин бул бийлик $100 миллион арзан сатып жиберди. Мамлекетке зыяны 8,5 миллиард сомду түзөт. Айпери жанагы Айпери деген чоң ишкана бар, билесиздер. Салан красоты болуп эле ошол жерде бүт бандиттердин баардыгы ушу топтолушуп, ошол жерде бар кылып алышып, ошол жерде бүт өздөрү карап отурушкан. Ошону полностью өкмөткө өткүзүп бердик. Аны дагы бир 20-25 миллион долларга оцен кылып сатып атышат. Бизнес борборун ошол эле РЦА Ливингке бергени жатышкан. Бирок жакында РЦА Бишкек сатып алсын деп чыкты. Ошентип Камчып Көлбаевка тиешелүү деп мамлекетке өткөн имарат дагы сатылды. Бирок Камчыбек Ташиев айткандай 20-25 миллионго эмес, $7 миллион жетпеген акчага сатылып кетти. Мамлекетке зыяны 1 миллиард 400 миллион түзөт. Это премиум класс. РЦА Бишкек деле булар үчүн чочун компания эмес. Бул деле шашып-пушуп жакында эле ачылган фирма. Жакшылап текшерсе, бул деле ошол эле Гибралтарга алып барат. Тагыраак айтканда баягы эле вьетнамдарга. Ошол эле офшор, вьетнамдыктардан сырткары кайсыл аткаминерлер ээлик кылаары ошондой эле белгисиз. Всем до свидания, всего доброго. Ошентип Бишкектин жерин талап жатканда элес калтырган компаниялар бардыгы бирге экенин далилдедик. Фактыларга кайрылалы. Июлда вьетнамдык фирмалар жөнүндө маалымат чыга баштайт. Августта РЦА Ливинг деген компания ачылат. 21 октябрда РЦА Ливинг вьетнамдык жарандарды Кыргызстанда иштөөгө уруксат алат. 2 күн өтүп 23 октябрда элди ызылдатып, жанталашып, ипподромду дагы Батыш автовокзалды дагы талкалай башташат. Слякоть, биотуалеты и открытое небо. Это первое, что бросается в глаза на новом автовокзале, расположенном за Бишкеком, в Военно-Антоновке. Отсюда выезжают автобусы в южные регионы республики. Буттансыз өтөт. Кимде оштурганча ошол жерде жасап койсо болмок экен. Ой, акал жатканага барып келдик. Көкбөрү тартып атат, ипподром мулак ойноп атат. Эртең аттаралап кетпейби? Карабай менде өтө эле кыйналып атат. Өтө. Аягында болсо дагы бир факт. Вьетнамдык жарандарга ишке уруксат үчүн мэриянын эл аралык кызматташтык бөлүмдүн кызматкери акча төгөт. Ушунча кишини ыйлатканы, ушунча кишини чуркатканы, мунун бардыгы Бишкектин жерин ит бекерге болгондо дагы бөлүп төлөгөн шартта офшорго такалган вьетнамдыктар менен бирге фирма ачкан белгисиз аткаминерлердин кызыкчылыгы үчүн берип салышты. Бул бийлик болсо элдин кайдыгерлигин колдонуп, Кыргызстандын жерлерин таркатканга улантып жатат. Силер менен Болот Темиров болду, көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштеп эле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга мыктыларды колдойлу.